мына жерде токтомдун ичиндеги проектте жазылып турат. А также обсуждены конкретные факты нарушения прав и свобод граждан, факты давления на свободу слова деген сөздөрдү алып салалы. Калганын колдоого татыктуу. Ушуга окшогон сөздөр. Себеби, урматтуу депутаттар, бул эртең Кыргыз Республикасынын суверендик экономикалык рейтингине түздөн түз таасирин тийгизет. Эртең ар кандай кредиттик гранттык жардамдарда бул сөзсүз таасирин тийгизет. Алдыга умтулуп, акырындан келатканда бул нерсе менен көп нерседен артка тартылып калабыз. Соттун чечими жок, да, туура кээ бир фактылар болуп атат, бирок соттун чечими жок да азыр ага. Ошон үчүн сиздерден өтүнүч, Адахан Кимсанбаев, мен сизден да суранам. Кайсы пункт айтсаңыз, кайсы абзац? Мына абзац могу биринчи немеде кириш сөзүндө жазылып турат. Кайсы пункт абзац? Абзац мына бир эки жерде жанагы парламентская фракция Жогорку кеңеш Кыргыз Республика бүтүн Кыргызстан деп келатып эле Верховный суд, председатель Конституционного суда. Сейчас. Деп келатып эмес. Проведем круглый стол на тему состояния прав и свобод человека в Кыргызской Республике дейт. Да. Ага. Илды түшө берсеңиз. Андан Верховного суда, председателя Конституционного суда, а также обсуждены конкретные факты нарушения прав и свобод граждан, факты давления на свободу слова, гарантированных статьями 32-33. Бул нерсенин бардыгы омбудсмендин маалыматында бар. Обсуждены деп атат, талкууланды деген сөз да бул. Ал жерде биз баарын көрдүк да, биз катыштык. Обсуждение деген сөз ошол жердеги кээ бир конкретный фактыларды айтылып атат. Токтомго кирип калса эртең зыян келет. Сизден өтүнүч, ушул сөздөрдү алып салып калганын кете берели деп атат. Жок, Балбак мырза, бул сиз мындай кылыңыз да преамбуласына эмес, токтом кылат деген жерден кийинкисине карасаңыз, а биз бул ушул маселелер ушул кишилердин катышуусунун алдында талкууланды деп сөзсүз түрдө көрсөтүп коюшубуз керек. Омбудсмендин Адахан Кимсанбаев, кечиресиз, жеке менин оюм боюнча бул бир тузак. Ошон үчүн ушул сөздөрдү алып салалы деп сиздерге сунуш берип атам. Калган эми колдосоңор депутаттар колдоп берсин. Бирок мунун зыянын кийин көрөбүз. Жеке менин оюм. Рахмат. Рахмат. Кабинет, министрлер кабинетинин өкүлүндө сөз. Самаспа Давишалу, урматтуу Балбак Зарлыч, сиз айткан сөздү резолютивдик жакта биз макулбуз, жанагы постановка жагынан министрлер кабинети жагына берилген. Эми могу сиз айтып кеткен ушул резолюция кабыл алынды деп жазылып атат. Мүмкүн болсо ушуну алып койсоңуздар, себеби бул резолюция азыркы токтомго тиркелбейт биринчиден. Экинчиден, бул мындай фактылар жоктугуна байланыштуу 4-4 абзац, описательная часть, токтомдун описательный жагында алып койсоңузду суранабыз. Окуп кетсем, эгерде туура көрсөңүздөр, мына Кыргыз Республикасы. Эгерде биз ар бир сөзүндө мындай калтырап титирей бере турган болсок, урматтуу коллегалар, мындай болуп атат да. Акыркы абзац, 4-4 абзац, кечирим сурайм, 4-4 абзацтын ушу акыркы сүйлөмүн алып койсоңуздар суранабыз. Бизге жогорку кеңештен тапшырма берилди. Биз ушул жогорку кеңештин алдында отчет берип атабыз. Ушул иштерди, ушул кишилердин катышуусу менен талкууладык. Ал жерде төмөндөгүдөй болду деп. Сиздер юрист катарында билесиздер. Токтом кайсы тарабынан күчүнө кирет? Токтом кылат деген жерден баштап күчүнө кирет. Бүттү. А жогору жагы биз сиздерге маалымат берип атабыз. Ушул иштерди жасадык. Парламенттин тапшырмасын ушундай кылып аткардык. Бул маалымат. Это не имеющий никакой юридической силы. Туура айтасыз, бирок Адахан Кимсанбаевич, тилекке каршы биз бул талкууда жок болуп турбуз. Анан мүмкүн болушунча баягы жана жагдайды эске алып, Балбак Зарлычтын сунушун колдоп коюңузду суранабыз. Талкууда кечирип коесуз, талкууда описательный часть, талкууда биздин фракцияга тиешелүү болгон кишилер бүт бардыгы чакырылды. Президенттин администрацияда чакырылды, өкмөт да чакырылды, жогорку сотто, конечно, бүт баары чакырылды. Ошол тегерек столдо бардык ушул жерде отурган партиялардын оппоненттери, саясий көз караштары башкача саясий партиялар чогулган МПОлор. Биз аларды сыйлайбыз көз карашын. Кынтыксыз өзүнүн оюн пикирин айтканга туура келет. Туура айтсын. Бирок Адахан Кимсанбаев жогорку кеңеш тапшырма бергенде
факт нарушения прав свобод граждан, факты давления на свободу деп жаз деп мен сизге тапшырма берген емесмін, кешіріп қойыңыз. Мен айтып отам, мен мақұл емеспін деп отам буга. Добушка салыңыз, урматтуу төраға. Мақұл болбосом мен ойымды, пикиримди айтканга укугум бар да. Рахмат. Бул жерде урматтуу төраға. Мындай деп жазылып турат. Анау мынау мындай жөнөкөйлө деп жазылган жери жок. А также обсуждение конкретные факты деп атат. Кана фактылар? Соттун чечими болгон фактылар барбы? Да, мындай фактылар бар. Президентти да, төрөганы да баарын сындап атышат. Бирок сындагандай экиге мен айтып атам бардыгына. Президент эгер жеке аброюна шек келтирсе, өзүн личный адвокаты менен сотко берсин. Бул жерде бардык жерде бар деп атам. Эгер мамлекеттик деңгээлде болсо, анда прокуратура эмес, статьялар сразу автоматически ишке кириш керек. Ал эми мисалы мага өзүмө айтып атса, анда мен жеке адвокатым сотко бериш керек. Бул көп өлкөдө бар. Мен ушуну сунуш кылып атам. Бардык эле нерсеге прокуратура менен ГКМБ МВДны колдоно бербеш керек да статьяларгачы. Азыр Facebook'та баарыбызды сөгүп атат. Садыр Нуркожоевду да сөгүп атат, Адахан Кимсанбаевду да сөгүп атат, мени да сөгүп атат. Манын бары менен соттошуп жүрөбүзбү? Кеп анда эмес, сын болуш керек парламенттин ичинде. Мен аны айткан жок, бүгүн да айтып атам. Сын бул, партияларда, саясатта сын, бул камчы, бул алдыга жылдыра турган бир жакшы нерсе деп. Бирок момундай нерселерди жазбаш керек да токтомдорго. Эртең кантип биз суверенный рейтинг экономический алабыз? Эртең кантип биз тыштан жардам алып же тышка чыга алабыз? Анысы деле акыбал момундай болуп турса деп атам мен, ошону айтып атам. Муну окуп атканда кичине өкмөттүн, президенттин өкүлү караш керек да мунун ичинде эмне болуп атат. Рахмат. Рахмат, урматтуу коллега, келгиле. Урматтуу төрага, иштеп атабы? Нарматов Атажут, Кыргызстан. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, бул мыйзамдын бул токтомдун жазылган сөздөрүндө бизде конституцияндагы негизинде адам укуктары жөнүндө өтө кеңири берилген. Аны биз кайра кайталаштын кереги жок. Бирок бүгүнкү күндөгү биздин мамлекеттин ичинде сөз эркиндигине эч ким тыюу салган жери жок. Биздин мамлекеттегидей эркиндик жок. Ар ким каалагандай, каалаган адамды калчап, каалагандай атты коюп, каалагандай сөздү жазып, жамандап, айтып, көнүп да калды. Демократиянын туу чокусунан да ашып кеттик биз. Ошондуктан сиз төрага мына преамбуладагы 4-чү абзацтын акыркы коомчулуктун жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү жана тегерек столдун башка катышуучулары соңку учурда сөз эркиндигине ачыктан ачык кысым жасоо фактылары көбөйгөнүн, бул Кыргыз Республикасы Конституциясына карама каршы келе тургандыгын белгиледи. Атап айтканда 32-чи беренеде ар бир адам өз пикирин эркин билдирүүгө, сөз жана басма сөз эркиндигине укуктуу. 33-чү беренедеги ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана аны ОЗЕК жазуу түрүндө жана башка жол менен жайылтууга укуктуу деген сөздү алып салайлы, ушуну колго салыңыз, а калгандары кете берсин. Преамбуладагыны биз тастыктап бере турган болсок, анда жогорку кеңеш жоопкерчиликти алган болуп калабыз дагы, айтылган сөздөрдү тастыктап койгон болобуз. Себеби бардык нерсе мыйзам чегинде болгону жакшы. Конституцияда турат да бардык нерсе. Ушуну колго салың, ушул сөз алынып салсын, калганы кете берсин. Надира Азимовна.